Көптөгөн коопсузданууларга карабастан биз интернеттен жаман нерсе күтүүгө көнө элекпиз. Анткени дүйнөлүк желе маалыматты оңой алууну жана дүйнөнүн ар кайсы бурчундагы адамдар менен тез баарлашууну сунуш кылат. Бирок интернет көптөгөн артыкчылыктардан тышкары жөнөкөй колдонуучуларга түшүнүксүз жолдор менен башка адамдарды алдап пайдаланган хакерлерди жараткан. Экинчи жагынан хакерлердин баарынын эле жаман ниети жок экендигин түшүнүү керек. Чындыгында алар 3 чоң топко бөлүнөт. Биринчилери ак хакерлер. Алар компьютерлердин коопсуздугун жакшыртуу боюнча иш алып барышат. Экинчилери боз хакерлер. Көңүл ачуу үчүн компьютерлерге вирустук чабуулдарды жасашат. Ал эми үчүнчү топ кара хакерлер. Алар зыян келтирүү максатында гана иш алып барышат. Салам достор, Санжар. Кара хакерлер эң кооптуу жана тарых көрсөткөндөй, адамдар бир нече жолу кара хакерлердин курмандыгына айланган. Алар артына из калтырбай кылмыш жасашат. Эгерде сиз бул хакерлердин эмне кылганын жана азыркы учурда абалдары кандай экенин билгиңиз келсе, анда ыңгайлуу отуруп алыңыз. Азыр мен сиздерге дүйнөдөгү эң белгилүү 10 хакердин окуясын айтып берем. Жана бул видеого алдын ала лайк басып, биздин каналга катталганды унутпайсыз. Баштадык. Кевин Митник интернеттен алыс адамдарга да белгилүү болгон компьютердик хакер жана Кошмо Штаттардагы кылмышкерлердин ишинен колго түшпөгөн адамдардын бири болгон. 80-жылдардын аралыгында Митник дээрлик бардык белгилүү компаниялардын компьютердик системаларына кирип кеткен. Анын окуясы ушунчалык укмуштуу болгондуктан Hacking деген кинонун сюжетине айланган. Америкалык Digital Equipment Corp компьютердик компаниясынын тармагына кол салуудан кийин Кевин 1 жыл түрмөдө жатып, 3 жылга көзөмөл астында бошотулган. Бирок мөөнөтү бүткөндөн кийин хакер качып кетип, кийинки 2,5 жылдын ичинде көптөгөн резонанстуу хактарды жасады. Анын ичинде корпоративдик сырларды уурдоо жана улуттук коопсуздукту эскертүү системаларына кол салуу менен байланышкан. Акыры Митник кармалып 5 жылга эркинен ажыратылган. Жазасын өтөп бүткөндөн кийин ал хакерликке кайтып келген жок. Ал коомдук ишмер жана компьютердин коопсуздугу боюнча кеңешчи болуп иштеп, ошондой эле бир нече китептерди жазганга жетишкен. Ал Митник Security Consulting компаниясынын азыркы учурда ээси. Джонатан Джеймстин окуясы өтө трагедиялуу. Джеймс өспүрүм кезинде эле хакерликти баштаган. Ошондой эле ал каалаган мамлекеттик же коммерциялык тармакты бузганды билчү. Джонатан хакерликтин артынан түрмөгө түшкөн биринчи жашы жетелек бала болуп калды. 1999-жылы Джеймс НАСАнын тармагын бузууга жетишкен. Жаш хакер тармакты эркин аралап, бир нече файлдарды, анын ичинде эл аралык космос станциясынын баштапкы кодун уурдап алган. 2008-жылы Джеймс Джонатан өз өмүрүнө кол салган. Болжолдуу түрдө ал өзү катышпаган хакердик чабуулдарга айыпталгандыгы үчүн суицидке барган дешет. Кээ бирөөлөр анын өлүмү жасалма деп да божомолдоп келишет. Бирок буга конкреттүү далилдер жок. Альберт Гонсалес өзү түзгөн Shadow Crew хакердик уюмунун лидери болгон. Кибер кылмышкерлер насыя карталарынын номерларын уурдоо жана андан кийин сатуу, камсыздандыруу полистерин паспорттарды жана туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү жасалмалоо менен алектенишкен. 2 жылдын ичинде Гонсалес 170 миллиондон ашуун кредиттик карталарды жана банк номерлерин уурдап кайра саткан. 2010-жылы хакер кармалып, 20 жылга эркинен ажыратылган. Dark Dane деген лакап ат менен белгилүү хакер Кевин Полсен америкалык радионун телефон линиясын бузуп, натыйжада Porsche унаасын утуп алган. ФБРдин маалымат базасын бузуп кирип, телефон сүйлөшүүлөрү жөнүндө жашыруун маалыматтарды уурдап алгандан кийин Кевин Полсенге ФБР кызыга баштап колго түшүрүшкөн. Натыйжада ал $56,000 кайтарып берүү менен 51 айга камакка алынган. 1995-жылы түрмөдөн чыккандан кийин Полсен жашоосун өзгөртүүнү каалап, журналисттик кесипке ээ болот. Ал 2006-жылы MySpace соц тармагындагы 700дөн ашуун сексуалдык кылмышкерлерди аныктоого жардам берген. Учурда мурунку хакер Wired журналынын редактору болуп эмгектенет. Интернетте Гэри Маккинон Соло деген ат менен көбүрөөк таанымал. Бул шотландиялык хакер аскердик компьютер системасына эң ири хакердик чабуулун уюштурган. 13 айдын ичинде гана Маккинон НАСАга жана АКШнын куралдуу күчтөрүнө таандык 95ден ашуун компьютерди колдонууга мүмкүнчүлүк алган.
Хакердин айтымында ал НЛО жана башка энергия булактары жөнүндө жашыруун маалыматтарга гана кызыктар болгон. Ал эми америкалык көзөмөл органдары анын көптөгөн маанилүү файлдарды уурдап, $700,000 ашык зыян келтиргенин айтышкан. Маккинон Шотландияда жашап, бардык иш-аракеттерин Улуу Британиядан жүргүзгөндүктөн америкалык көзөмөл органдары аны кармай алышкан эмес. Бирок 2005-жылы АКШ бийлиги хакерди кармап жана өткөрүп берүүнү Британия бийлигинен өтүнгөн. Улуу Британиянын ошол кездеги премьер-министри Тереза Мэй Маккинондун катуу оорусуна шылтап, АКШнын өтүнүчүнөн баш тарткан. Роберт Теппан Моррис компьютерге болгон кызыгуусун Bell Labs жана NSA'да программист болуп иштеген атасынан алган. Моррис 1988-жылы ноябрь айында 6000ден ашуун компьютерди бузган биринчи тармактагы Morris Worm вирусунун жаратуучусу экендиги менен белгилүү. 1989-жылы Теппан алдамчылык жана кыянаттык менен пайдалануу мыйзамын бузгандыгы үчүн 3 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратылып, $10,000 айып пул жана 4000 саат коомдук жумушка тартылган. Азыр хакер технология институтунун профессору болуп эмгектенет. Ллойд Бланкеншип же лакап аты Насаатчы 1970-жылдары абдан активдүү хакер болгон. Ал бир нече хакер уюмдарынын, анын ичинде Legion of Doom уюмунун мүчөсү болгон. 1986-жылы камакка алынгандан кийин Бланкеншип Насаатчынын акыркы сөзү деген эссе жазган. Ошондон кийин ал хакерлердин маданиятынын манифестине айланган. 1989-жылы Бланкеншипти Стив Джексон Гарпс Cyberpunk компьютердик оюнунда иштөөгө жалдаган. Бирок АКШнын чалгындоо кызматы анын үйүн бузуп кирип, оюнду кибер кылмышкерлердин инструкциясы деп эсептеп тартып алышкан. Ошондон улам Бланкеншип мурунку ишмердүүлүгүн таштап, жөнөкөй компьютердик компанияда иштей баштаган. Джулиан Ассанж хакерликти 16 жашында баштаган. Бул иш-аракет үчүн ал Mendax лакап атын колдонгон. 4 жылдын ичинде эле Ассанж көптөгөн корпорациялардын, мамлекеттик жана билим берүү мекемелеринин, анын ичинде НАСАнын, Стэнфорд университетинин жана Пентагондун тармактарын бузууга жетишкен. 2006-жылы ал WikiLeaks платформасын түзүп, анонимдүү булактардан алынган маалыматтардын же сыртка чыгып кетүүнүн натыйжасында алынган жашыруун маалыматтарды жарыялаган. 2013-жылы АКШ өкмөтү Ассанжга шпиондук кылды деген айып менен иш козгогон. 2012 жылдан бери Ассанж саясий баш калкалоо берген Экваторда жашачу. Бирок 2019-жылы апрелде өлкө бийлиги анын саясий баш калкалоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыраткан жана Ассанжды камакка алышкан. Учурда хакер Британиянын түрмөсүндө мөөнөт өткөрүп жатат. Guccifer 2.0 аттуу хакер ким экендиги белгисиз. Балким бул бир адам же бир топ адамдар болушу мүмкүн. 2016-жылы АКШдагы президенттик шайлоо учурунда ал АКШнын демократиялык улуттук комитетинин тармагын бузгандан кийин WikiLeaks жана башка ушул сыяктуу ресурстарда жүздөгөн жашыруун документтер пайда болгон. Айрымдар кибер чабуулду жасаган Guccifer 2.0 хакери бул Орусиянын атайын кызматтарынын көңүлдүү шайлоого кийлигишүүсүнөн алаксытуу аракети деп эсептешет. Бирок изилдөөлөрдөн кийин Guccifer орус эмес, румун экени далилденди. Ошентип Guccifer Америка өкмөтүнүн жана башка көптөгөн саясий уюмдардын веб-сайтын бузган румундук хакердин аты. Президенттик шайлоодон кийин Guccifer көздөн кайын болуп, Орусиянын чалгындоо кызматтары менен эч кандай байланышы жок экенин далилдеш үчүн 2017-жылы кайра пайда болгон. Бүгүнкү күндө аноним, парадоксалдуу түрдө дагы деле белгисиз болгон эң белгилүү хакер. Анонимдин атынан ар кандай хакер иш алып барышы мүмкүн. Чындыгында бул эч кандай иерархия же мүчөлүккө ээ эмес топ. 2003 жылдан бери аноним PayPal, Amazon, Westboro, Баптистик чиркөөсү, Sony, Deep, интернет сайттары, Саентология чиркөөсү сыяктуу көптөгөн уюмдарга жана тутумдарга, ошондой эле Индия, Австралия, Сирия, АКШ жана башка көптөгөн өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө кол салган. Азыркы учурда деле аноним активдүү чабуулдарды жасап жүрөт. Достор, эң башкысы интернет тармагында отурганда эч кимге логин, пароль же банк картасынын номерлерин жөнөтпөңүздөр. Өзүңүздөргө сак болуңуздар. Жана бул видео жакса, лайк басып, биздин каналга катталганды унутпайбыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.